Ош-Баткен-Разаков жолунун 47 чакырымын оңдоо иштери ушул жылдын жаз айларында башталганы менен иш аягына чыгарылбай турат. Жергиликтүү тургундар мындан улам бир топ ыңгайсыздыктар жаралганын айтып нааразы. Ал арада жергиликтүү бийлик жол куруу иштерин токтоп калганын Жапониянын эл аралык кызматташтык боюнча агенттиги жарыялаган тендер менен түшүндүрүп жатат. Жол азабын тарткан аймактын тургундары менен Оштогу кесиптешим Альмира Абидзинова жолугуп үнүн угуп келди. Ушул жылдын апрель айында башталган Ош-Баткен-Разаков жолунун Ноокат аймагынан өткөн 47 чакырым аралыгын оңдоо иштери токтоп турат. Даярдык иштери башталганда жолдун кызыл сызыгынан сыртка чыгып кеткен жеке менчик үйлөрдү, дүкөндөрдү, тамактануучу жайларды бузуу иштери кызуу жүргөн. Бирок үйлөр бузулуп, жол жээктери сүрдүрүлгөндөн бери 5 ай өтсө дагы жол куруу иштери башталган эмес. Ноокат районунун акими Данир Иманалиевдин айтымында жолду оңдоо иштери үчүн Жапониянын эл аралык кызматташтык боюнча агенттиги $50 миллион акча каражатын бөлгөн. Иманалиев агенттиктин талабына ылайык жолду куруу үчүн Жапониянын компаниялары гана тендерге катыша аларын. Бирок апрель айында жарыяланган тендерге бул өлкөнүн бир дагы компаниясы катышпагандыгын айтууда. Эл аралык тендер болгондон соң бул мөөнөт 3 ай болду. 3 ай ошо 27 июлда бүтмөк да. 27 июлда тендердик документтерди ачкандан кийин, орусча айтканда вскрытие кылгандан кийин бир да компания катышпайт. Бул ошол 47 чакырымды курабыз деген компания аныкталбай калат да. Эл аралык болгондон соң Япониядан келчү компанияларда бир да компания катышпайт. Транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштуу Кыргыз автожол мамлекеттик ишканасынын Оштогу бөлүмүнүн жетекчиси Мирбек Мырзакабулов октябрь айында Жапониядан өкүлдөр келип, жол курулуш боюнча сүйлөшүүлөр болоорун маалымдады. Ага чейин аталган министрлик 10 чакырым жолду оңдоо иштерин баштай берүү чечимине келгенин билдирди. Ага чейин биз аларды күтүп отурбай өзүбүз аракет кыла берели деп, азыр жолду биз изилдеп атабыз. Эң начар болуп кеткен 10 километр жерди быйыл баштай берели деп. Азыр ошол өзүбүздүн анализибиз бүтсө, анан ошого карап туруп финансированиянын чечилип берет деп атат. Финансирование чечилген болсо сразу эле биз баштай беребиз. Азыр эми муну ишла деп айтыш кыйын, аны айта албайм. Жергиликтүүлөр Ноокат жолу абдан таарып, абалы начарлап кеткенин айтып, анын тез арада оңдолушуна кызыктар. Алар соңку кездери бул жолдо автокырсыктар көп болуп жатканына кабатыр. Эл кыйналды жолдончу. Ноокаттын жолу уже кетти дагы бизге тийип атат. Ушул жолу начар аябайлачы. Машина батпайт, тротуар деген жок. Наркы бетон жол караң. Жол ошол тротуар деген нерсе жок. Анан авария мындай ДЦПлар көп болуп атат. Ушундарданчы. Анан ушу баштайт деген октябрда. Мына октябрдын бүгүн канчасы болуп калды? Мына 10дон өтүп калды. 10га жетейин деп калды. Болбой атат, эч неме жок. Тез болсо жакшы болот эле. Бизде эле эмнеге чыгат элек жардамгачы. 2-3 күн үстү коюп иштенип калып элечи. Ош-Баткен-Разаков жолунун Ноокат районундагы бөлүгү 47 чакырымды түзөт. Жол 1968-1971 жылдар аралыгында курулган. Ал 50 жылдан бери оңдоло элек. Бүгүнкү күндө жолдун 70% жарактан чыккан. Бул трассада 11 көпүрө бар. Анын 2 авариялык абалда. Ушул жылдын апрель айында бул жолдун 2 тарабында кызыл сызыкка чыгып кеткен 132 курулуш объектилери бузулуп, оңдоо иштери башталмак. Альмира Абидзинова, Азаттык, Ош.